Рахмат. Келиңиздер, анда баарыңыздардан сураныч, баарыңыздардын видеоңуздарды болушунча күйгүзүп алыңыздар. Анан сурооңуздар болгон учурда микрофонуңуздарды күйгүзүп алсаңыздар болот. Бүгүн биз сиздер менен психология боюнча да, психология десе эле дароо эле биз терең кирип эмес, өзүбүздүн абалыбыз боюнча бир аз сабак өтүүнү чечтик да. Өзүңүздөр билгендей эле мен Кундуз Таштанова менен иштеп келе жаткан, 4-5 жылдан бери иштеп келе жаткан продюсер, партнер болуп Кундуз айым мени менен чогуу иштешип келе жатат жана мен сиздер менен бүгүн именно эксперт тарабынан продюсер болуп кантип иштеш керек, продюсер деги эле кандай эксперттер, кандай продюсерлер керек да. Ошол боюнча өзүмдүн дагы көп көз карашым жөнүндө бөлүшөм. Өзүңүздөр билгендей, Кундуз айым абдан пунктуальная да. Эч качан кечиккенди жакшы көрбөйт, баардыгын өзүнүн убагы менен, анан дароо болгонду жакшы көрөт. Ошондуктан мен сиздерге дагы сабакты дароо баштайын деп чечтим. Эгерде өзүмдү тааныштырып кете турган болсом, бул жакта кире албай запись көргөндөр дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан толук маалыматты берип кете берейин. Мени балким тааныйсыздар, балким тааныбайсыздар, балким көрүп жүргөнсүздөр да. Менин атым Узаткан Жусупова. Мен психология чөйрөсүндө 2018-жылдан бери келе жатам. Бул билимди өзүм үчүн колдонуп келгенмин. Андан кийин качан гана биз ушундай билимге тоюп да, ушунчалык көп пайдалуу жактарын көрүп, результаттарды алгандан кийин өзүбүз үчүн эле эмес, башкалар үчүн дагы бөлүшкүбүз келип баштайт экен. Ошондуктан мен 21-жылдан баштап мына бөлүшүп келе жатам. Кудайга шүгүр, 22-жылдан бери Кундуз Таштанова экөөбүз биргеликте ийгиликтүү иш алып бара жатабыз да. Бүгүн сиздердин именно мага бере турган сурооңуздар болсо дагы эң аягында берсеңиздер болот. Мен сиздерге дагы өзүнчө убакыт берем да. Мейли, пока сиздерге дагы болушунча маалыматты бере берейин. Өзүңүздөр жогоруда көргөндөй эле да, Кундуз экөөбүз мына 5 жылдан бери иштешип келе жатабыз. Көпчүлүгү таң калышат, кантип, кандай экөөңөрдүн ийгиликтүү иш алып барганыңардын сырры эмнеде деп да. Сиздер бул жакта продюсер курсунда окуп жатасыздар да, туура? Баарыңыздар тең Кундуз айымдай болуп, сиздердин дагы өзүңүздөрдүн экспертиңиздер болот да. Анан ошол эксперт менен кантип биргеликте жумуш алып барыш керек. Тем более биз деген адамдар түрдүү мүнөздөр менен болобуз да, түрдүү талаптар менен болобуз. Ортодо мисалы түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, ортодо түрдүү келишпестиктер болушу мүмкүн. Вот именно ошого кантип партнерлукта кантип иштешүү керек. Качан биз ушундай эксперт менен продюсер болуп чогуу иш алып барганда, эгерде плюстарын айта турган болсок, плюстары абдан чоң. Эмнеге анткени орустарда бир жакшы сөз бар го: одна голова хорошо, 2 головы еще лучше деген да. Мисалы биз көп учурда Кундуз экөөбүз, мисалы мен өзүмчө бир нерсени таппай жатышым мүмкүн. Кундузга айтсам, Кундуз дароо алып кетет да. Давайте мындай кылалы деп. Же Кундуз эмне кылалы деп турган учурда мага айтса, мен дагы давай ушундай кылалы деп экөөбүз бири-бирибизди көп учурда колдоп кетебиз. Анан дагы айта турган болсом, бул жерде партнерлукта эң башында 22-жылы Кундуз дагы ушул сиздердей болуп, жаңы эле продюсер курсун окуп, жаңы эле практика 21-жылы бүткөн экен. 22-жылы эле, жакында 21-жылы күз айларында бүткөн экен сабагын. 22-жылдын башында эле биз иштешип баштаганбыз. Баардыгыбыз айтабыз да, жок, мисалы Кундуздукунда ийгилик, же Узаткан Жусупованыкында ийгилик, ал каякта жатат, мен каяктамын деп көп учурда эмне дейбиз? Биздин көп ийгиликтерибизди көбүнчө эле биз өзүбүз аркага тартып беребиз. Вот ушул жактан алганда Кундуз айымдын абдан чоң плюсу бар. Эмнеге? Анткени Кундуз менде болот,
же менде болбойт деп күтүп отура бербейт. Мисалы айрыкча рилс тарта турган учурда сиздерди деле мисалы көп учурда давай рилс тарткыла деп темаларды берип сториске чыккыла деп атат туура. Ошол учурда биз эмне дей беребиз? Идеалдуу болгубуз келе берет. Менин чачым не то, менин сүйлөгөнүм не то, менин убактым не то или там текстим даяр эмес же анын мындай тигиндей деп постоянно өзүбүзгө түрдүү шылтоолорду даярдай беребиз дагы. Анан ошол идеалдуу моментти күтүп атып эле бизден бир жума өтөт, бир ай өтөт, анан карасак бир жыл өтүп кетет да. Карасаң даже бүткүл өмүрүм өтүп дагы кеткен учурлар көп болот да. Анткени мен 45 жашта болгон үчүн менин жашоомдо мындай нерсе көп болгон. Ошон үчүн кундуздун эң чоң плюсу карап отурбайт. Ал өзүнүкүн даже мындай идеалдуу деп күтүп отурбайт. Прям жасаш керекпи? Прям азыр давай, прям ушул жерден жаса деп туруп эле прям микрофонду давай узаткан же сүйлөңүз, телефонду прям сүйлөңүз деп туруп эле алдыңа алып келип коет. Же эмне деп сүйлөшүңдү билбейсиң. Анан ошол жерде сүйлөп кое бересиң да оюңа келгенде. Мисалы кундуздун 10 мүнөттө да тарткан нерсесин мен бир жумада да тартпашым мүмкүн. Эмнеге? Анткени мен дагы идеалдуулукту издеп, текстти идеалдуу кылып, анан эртең жазам, анан бир күнү жазам деп жүрө берем да. Эмне үчүн эгерде психологиялык жактан айта турган болсок да, келиңиздер, жаңы кошулган айым мырзалар, сиздерден сураныч видеоңуздарды күйгүзүңүздөр. Эмнеге? Анткени биздин психикабызга дагы сиздерге дагы мага дагы жандуу бири-бирибизди көрүп турган бул такыр башка. Бири-бирибизди кабыл алган дагы такыр башка болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мейли эмне кылып атсаңыздар дагы болушунча видеоңуздарды күйгүзүп, угуп, көңүл буруп аракет кылыңыздар. Анткени биздин именно ушул өзүбүздүн ички абалыбыздагы күрөшүү менен продюсерликти алып баруу, жумушубузду алып баруу жана андагы ийгиликтерди жаратуу бул абдан чоң мааниге ээ. Сиздер мисалы канча билим албаңыздар, эгерде өзүңүздөргө ишенбей турсаңыздар да, жана мен жогоруда айткандай эле идеалдуу болом деп күн убакытты издеп жүрө берсеңиздер, сиздер көп учурда ийгилик жарата албай өзүңүздөрдү аркага тартып бересиздер. Ошон үчүн кундуз кандай деп айтса, эмне деп айтса, ошонун бардыгын идеалдуу эмес дебей эле жасай беришиңиздер керек. Бул менин сиздерге кеңешим. Анткени менин даже эсимде бар. Кундуз экөөбүз биринчи эле жолуктук. Жолукканда эле давайте деп эле кундуз мени өмүрүмдө мени элестеткиле. Мен 42 жашымда иштешип баштадым кундуз менен. Мен өмүрүмдө бийге түшпөгөн, өмүрүмдө телефондун астына дароо сүйлөбөгөн, өмүрүмдө жанагынтип телефондон бийлеп атпайбы, ошентип өмүрүмдө бийлебеген адам болчумун да, даже телефонго сүрөтүмдү койгум келчү эмес. Так элестеткиле, мен өзүм психологиялык курсту бүткөм, бирок мындай онлайнга чыгуу деген менде ал жактан аркада болчумун да аябай. Экөөбүз биринчи эле жолукканда эле дароо эле биринчи жолукканда продюсерлик боюнча шарттарын сүйлөшүп алдык. Кийинки жолукканда эле ошол жерден эле сразу эле бийлетип эле ошол жерден тартып эле азыркыга чейин ошол бар. Экөөбүздүн биринчи жолу бийлегенибиз, мен прям даже бийлей албай прям тартынганым даже эсимде бар да. Ал менин гана тартынганым болгон экен. Мисалы азыр карай турган болсом, сонун эле көрүнөт да. Ошон үчүн кундуз айткандай кылып эле идеалдуу эмес деп эле жасай бериңиздер. Анан кундуз бизге рилстин тексттерин берчү да. Рилс тартып келиңиздер. Мисалы жакында баштала турган курска чакыруу, рекламага, таргетке баарыңыздар тең эле тартсаңыздар керек да. Таргетке, рилске 30 секунд, там максимум 1 минуталык рилс тартып келиңиз деп мага берет. Мен аны алып барып эмне кылам? Бир көп болсо ошол бир 4 же 5 эле сүйлөм болот да. Анан мен аны элестеткиле ар бир сүйлөмүн, эми идеалдуумун да, ар бир сүйлөмүн өзүнчө сүйлөп, кайра байкуш немелер ким эле жана монтаж кылган мобилографтар, байкуштар ар бирин монтаждашып, чыгарып, ушинтип ар бир сүйлөмүн чыгарып сүйлөй алчу эмесмин да. Ушунчалык камерадан коркчумун, ушунчалык сүрдөөчүмүн, сөзүмдү
прям аябай акылдуусуң деп отургандачы камеранын жанына барганда эле өзүмдү жоготуп койчумун да. Эмне деп сүйлөйм, кайсы сөздү айтам, ошон үчүн ар бирин жазып алчумун. Кундуздун астына келгенде давай сүйлө деп туруп эле давай деп туруп эле сүйлөтүп коет. Мен таң калчумун да. Каяктан чыгат бул сөздөр депчи. Так мынтип отурсаң мен муну айтам, тигини айтам дей бересиң, а камеранын астына келгенде эле эч нерсе жок. Туура, сиздерде да ошондой болсо керек да. Көрсө, биз ошентип идеалдуу болом дебей эле жасай беришибиз керек экен. Мисалы азыр Кундуз мага берип эле коет, мен бир чере карайм дагы, сразу эле прям жаттабасаң дагы уже эсиңде калып калат. Дароо эле айтып сүйлөп кете бересиз. Мисалы биз 10-20 рилсти 1 саат, 1,5 сааттын ичинде эле тартып коебуз да. Ошон үчүн идеалдуу болом деп прям күтүп отурбай эле ошол ишенбей атасыз да, коркуп атасыздар. Прям ушундай эле кандай болсо ошондой эле ошибка менен эле, туура эмес эле какап чакап прям сүрдөө адашып болсо дагы эң башкысы эмне кыла бериш керек? Жасай бериш керек да. Себеби дегенде Кудайга шүгүр телефонго тарткан мобилографтар бар, оңдогондор бар да. Кыркышат, тазалашат. Это нормально. Көрсө баардык нерсе эмне менен келет экен? Тажрыйба менен келет экен да. Акырындан. Айтып атпайбы, мен даже азыр эмнени ойлондум, бирок азыр деле болот, менде көп эле учурда болот. Айтып кетип атып эле оюңду жоготуп коесуң, такыр башка жакка кетип каласың. Мисалы 30 секунд алык тарт десе, 3 минутка чейин сүйлөп койгон учурларым болот да. Ошон үчүн эч качан ката кетиргенден, эң башкысы продюсерликте ката кетиргенден коркпоңуздар. Это нормально. Баарыбыз тең эле ката кетиргенбиз, бул нерсе баарыбызда тең болгон. Сиздер азыр мисалы даяр Инстаграмдан же Ютубтан таптаза болуп чыгып калган рилстерди көрүп эле, мен мындай тарта албай атам дей бересиздер да. Анын аркасында деген канчалаган кесилген, канчалаган оңдолгон монтаж жатканын туура, конечно, сиздер билбейсиздер да. Вот ошон үчүн менин сунушум өзүңүздөргө ката кетиргенге уруксат бериңиздер. Өзүңүздөрдү колдоңуздар да. Мен ката кетирип атам. Самый главный мен эмне кылып атам? Самый главный эң башкысы мен жасап атам. Эң башкысы мен аракет кылып атам. Мисалы Кундуз айымдын курсуна келип, аракет кылып окуп отурган бул сиздер үчүн өзү эле чоң ийгилик, өзү эле чоң жетишкендик деп өзүңүздөрдү прям молодец деп макташыңыздар керек. Себеби дегенде ушул курска келе албай да, ушул курс эмне экенин түшүнбөй, бул курска ал курс каякта жатат, мен каякта жатам деп канча өзүнө ишенбей максатына жазып алып күтүп отургандар канча. Туура, сиздер деле кайсы бир учурда максатка жазсаңыздар керек. Мен Кундуздун продюсер курсуна катышам, мындай ийгилик жаратам, тигиндей ийгилик жаратам деп максатка жазып дагы күткөн учурларыңыздар да болсо керек. Туура, баарыңыздардыкы тең. Вот ошон үчүн бул жакка келгениңиздер, аракет кылганыңыздар бул өзү эле эң сонун. Эң бизди аркага тарткан бул эмне? Өзүбүздү урушкандык. Өзүбүздү уруша беребиз, өзүбүздү жактырбайбыз. Камераны карасаң көргүң келбейт, звугун карасаң уккуң келбейт да. Эмнени эле сүйлөп салганмын дейсиң, вообще мен даже көп учурда укпай да коем да. Сүйлөп туруп эле жөнөтүп коем. Анан кыздарга айтам, кичине түзүүрөөк кылып тазалап койгулачы депчи. Ошон үчүн бул өзүбүздү кабыл албагандык, это нормально да. Тем более элестеткиле, мисалы мен психологиялык көптөгөн айымдар менен иштеп жүргөн үчүн даже мен өзүмдүн деле жашоомдо болгон. Бирөөгө голосовой жөнөткөндө дагы уккум келчү эмес, жана үнүмдү кайра уккум келчү эмес. Көрсө эмне, биз өзүбүздү кабыл албаган учурда үнүбүздү да уккубуз келбейт, ката кетиребиз, постоянно текшеребиз. Себеби дегенде биз бала чагыбыздан бизден идеалдуулукту, сен 4 алышың керек, сен только 5 алышың керек, только 4 алышың керек. 3 деген бул баа эмес деп атып, ошого 3 деген бааны биз кабыл ала албай калганбыз да. Нам можно 2 алсак деле болот, 3 алсак деле болот бул жакта да. Эң башкысы биз эмне кылып атабыз? Жасап атабыз. Вот именно ошондой көптөгөн каталардын аркасында анан сиздердин миллиондоруңуздар жатат. Эң башкысы биз эмне үчүн жасайбыз? Конечно, өзүбүздүн алдыбыздагы койгон максаттарыбыз үчүн да. Именно ушундай аракеттин аркасында эртеңки сиздердин кыялыңыздардагы жашоо да, кыялыңыздардагы машина, кыялыңыздардагы эс алуу, кыялыңыздардагы баардык нерсе жатат. Ошон үчүн кандай ката кетиргенде дагы биз дайыма эмне жөнүндө ойлонобуз? Мен болушунча сиздерге психологиянын үстүртөн айтып берейин да, анткени мени билесиздер, дароо эле терең кирип кетип калам. Эң башкысы эмне?
биздин алдыбыздагы максатыбыз. Кайсы учурда биз алдыга кете албайбыз, кайсы учурда тоскоолдуктар боло берет. Мисалы аябай курстун акчасын төлөдүк, катыштык, окуп атабыз, анан эле же кайын журтта бир жумуш чыгып калат, же үй бүлөңдө бир нерсе чыгып калат, же балаң ооруп калат, же күйөөң жооп бербейт, же дагы бир нерсе да толтура каршылыктап коет, аны тоскоолдуктар пайда болот. Эмнеге экенин билбейсиң да. Эмнеге деп ойлойсуздар, сиздердин оюңуздар боюнча. Эмне үчүн бизде ушундай каршылыктар пайда болот? Кимдин ою кандай? Комментарийге жазсаңыздар болот. Эмне үчүн биздин жашообузда именно ушундай каалаган нерсебизди аткарабыз дегенде эле каршылыктар боло берет? Да, сонун результат болуш үчүн дейт. Сабактын темасын жазып коесузбу? Сабактын темасы бүгүн продюсерге, мисалы, продюсерлерге психологиялык колдоо деп айтсак болот. Да. Сонун результат болуш үчүн дагы кимдин кандай ою бар, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Үмүт дагы бар экен бул жакта. Да, у меня сейчас идет такое сопротивление дейт, сыноо үчүн каршылыктарды жеңгенде гана такша алабыз да, анан ийгиликке жетебиз. Каршылыктар бизди өстүрөт. Үйдөдөн проверка. Да. Да. Сыноо да. Рахмат, хорошо. Биздин каршылыктар чындыгында биздин бул тоскоолдуктар сыноо үчүн берилет. Канчалык бул максат биз үчүн маанилүү экенин көрсөтүүгө дейт. Да, биздин каршылык болгонубуз бул именно биздин кыялыбыздагы жашоого болгон биздин мээнин комфорттон чыгуусу. Анткени биздин мээбиз көнүп калган. Мен жогоруда айтып атпаймынбы? Интернетке чыга алган месимен чыкканым эсимде. Вот именно ошол интернетке чыккысы келген эмес, камерага түшкүсү келген эмес да. Өзү каалаган акчаны тапкысы келген эмес. Мурдагыдай эле мен мисалы мурун да бизнесте жүргөнмүн, бирок эмне бизнесте дегенде мындай кандай десем, камерасы жок эле, именно жөнөкөй эле баягы адамдар менен сүйлөшүп эле да. Именно бизнес ачууда дагы көп каршылыктар болгон менде. Үй бүлө тараптан, жолдош тараптан, балдарыбыз тараптан айрыкча айымдардыкы көп каршылыктар ким тараптан болот? Күйөөбүз тараптан, балдарыбыз тараптан да, балдарыбыз ооруп калышы мүмкүн. Кайын журт тараптан, жада калса өзүңдүн ата энең тараптан деле боло берет. Именно ошол күнү бир жака тойго барышың керек, же бирөөнүн бир нерсеси болот. Жок эле дегенде Куран окуп бир жака барышың керек да, жок эле дегендечи. Вот ушундай каршылыктар биздин ал тургай эң биринчи мен анда жаңы башка продюсер менен иштешкем кунуска чейин. Ошол продюсер менен өмүрүмдө биринчи жолу марафон уюштурдук, 3 күндүк. Ошол марафонду өтөйүн деп прям саат 7-де, кечки саат 7-де болмок да. Бир жарым саатпы, 2 саат болмок. Ошону күтүп отурсам, 6:30 кечки саат 7-де болмок. 6:30 бизге кабар келет го. Алысыраак бир тууганыбыз өтүп кетиптир. Ошонун срочно эмнесине барыш керек деп элестеттик эле. 6:30 мен ошондо 6:30 кетип кала турган болсом, 7-де тияка чыкпай калам да элестеттик эле да. Анан уже психологияны түшүнгөн үчүн жок, мен именно ушул марафонду өткөрүп, анан барам десем, апамдар сен эмне мээң ордунда элеби, сага эмне онлайн биринчи кезекте болуп атабы, уят, тигил бул деп. Анан жок, мен ушуну өткөрөм. Саат 7-ден 9-га чейин өткөрөм. 9-дан 10-га чейин дагы барсам болот деп, болбой прям өткөрүп коюп, анан кийин 9-да бардым. Зато эмне кылдым, мээимди комфорттон чыгардым.
тиги жакка да бардым да. Оказывается, можно и так было, и можно так, да. Ме байкуш жанагы элдин астына чыгып, калчылдап, коркуп, ушулардын бардыгын өткүсү келбей, бул ушунча мени баягы эле көнүгү эле мурунку эле жашоомо мурунку жашоого сүйрөй берет да. Ошон үчүн сиздердин жашооңуздардагы комфорт бул сиздердин жашооңуздардагы тоскоолдуктар бул сиздерди максатыңыздарга жеткирбеш үчүн биринчиден, экинчиден комфорттон чыгып атканыңыздар. Это нормально да. Мисалы биз деле самолет менен жогоруну көздөй көтөрүлүп кетип атканда эмне болот? Турбулентность деп коет. Калчылдап деп туруп анан кийин үстүгө чыгып кетебиз го. Вот биздин жашообуздагы болуп аткан каршылыктар бул именно турбулентность деп эле койсоңуздар болот. Это нормально да. И анан бизде чындыгында канчалык каршылык болгон сайын да бизге тиги максатыбыз ошончолук даамдуу болот да. Мисалы биз тамакты жебей ачка жүрсөк да, канчалык курсагыбыз ачкан сайын ачка келип туруп жана тамакты жейли аябай даамдуу сезилет да. Эгерде курсагыбыз ток болуп туруп эле тамакты жесек, ошол эле тамакты анчалык даамдуу экенин байкабайбыз. Ошон үчүн бул да чындыгында бизге жаратканымдын бизди аябай бышырып, даярдап туруп анан кийин бергени да. Бирок көп адамдар мындай каршылыктарга чыдабайт, туруштук бере албайт, кайра эле аркага чегинип кете берет. Ошон үчүн канчалык каршылыктар көп болгон сайын кээ биркилер ойлойт, может мага бул кереги жок, мен балким жөн эле жанымды кыйнап атам депчи. Эң башкысы бул өзүңүздөрдү угуу, өзүңүздөрдү мен чындыгында эле мен каалап атам дей турган болсоңуздар, анда бул жерде сиздерде көбүрөөк эмоция ачык болуш керек да. Эмоция деген айтканыбыздан кайтпай, мен ушуну жасайм дедим, жасайм. Мисалы мен продюсер болом дедим, болом. Айына мынчадан акчага чыгам дедим, чыгам. Өзүмдүн мындай кыялымды аткарам деген мындай эмоция ачык болуш керек. Эмоцияны эгерде мен психологиянын тилинде айта турган болсом, оюбузду ачык айтканды билишибиз керек. Кыргызча айтканда мен болушунча жөнөкөй сөзү менен айтып берейин да. Оюбузду ачык айтып, мисалы сиздер психология курсун окуп баштаганда, мисалы менде кандай болгон да, мен психологияны окуп баштаганда менде эмне болгон? Менде бизнесим болгон. Ал бизнести мен өзүм нолдон баштап курап, даже миллионго чейин жеткиргем. Анан психологияны окуп, ушунчалык мага жагып, менин мамилеме ар тараптан жардам берип баштаганда мен эмне дедим? Жолдошум айтып калдым, мен ушул психологияны алып кетем. Мага аябай жакты десем, сен эмне элестетип көрсөң, сен деген нолдон баштап бизнесиңди курсаң, азыр деген сен аны билесиң, кандай кылып сонун кылып койдуң. Сен өзүң ойлонуп көрсөң, сен деген ал психологияны окуп түшүнгүчө канча жыл өтөт. Андан көрөк сен баягы көнүп эле калган бизнесиң менен иштешип кете бербейсиң деп мага жолдошум каршылык көрсөттү биринчиден. Анан ата энем дагы психологияны сага зачем кереги бар? Бул жерде деген бизде мусулмандарда көбүрөөк каршылыктар болот. Биз Кудайга ишенбей туруп психологияга ишенип атабыз деген. Андай менде дагы болгон. Көрсө, психология деген бул биз өзүбүздү түшүнүү үчүн эле, өзүбүздүн ички абалыбызды, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, өзүбүздүн абалыбызды, психикабызды түшүнүү үчүн эле керектүү билим экен да. Ал бул жерде жаратканымдын эч кандай тиешеси жок психологиягачы. Именно мындай биз мисалы азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, мен Москвада да окуйм психология боюнча магистратурада, Кыргызстанда да окуйм, эки жакта тең магистратураны окуп атам. Психологиянын историясын изилдеп келсек, именно психология динден алынган. Араб тилинде дагы көптөгөн психологдор болгон, алар башында илгери көп нерселерди жазышкан, анан ошондон анан алып туруп анан бөлүнүп чыккан да, мындайча айткандачы. Вот, кандайдыр бир тиешеси дагы бар. Өзүбүздү таануу максатында да, именно жараткандын деңгээлинде эмес, өзүбүздү адам катары таануу максатында психология бизге керек. Вот, анан мен жана жолдошумдун каршылыктарын айтып атпаймынбы да?
Ушул учурда сиздердин каршылыктар болуп атат да, мисалы сиздерге жолдошуңуздар уруксат бербей жатат, дагы чөйрө кой эми ушу продюсериңден эле ушу онлайндан интернеттен эле каякта акчаны таап кыйратмак элең. Койчу эле анан каяктан айтпачы деп, айрыкча биздин апаларыбыз көп нерсени түшүнбөйт. Алар интернетти билбейт, интернетте кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билишпейт. Айрыкча чөйрө даже биздин подружкаларыбыз деле барып болуп турат да. Бул нерсе менен иши жок, бул жактан алыс болгондор. Алар деле айтышы мүмкүн, сен жакшы элесиңби депчи. Ишенбеши мүмкүн да, көптөгөн ишенбестиктер болот. Бирок чындап келгенде мындай чөйрөбүздүн ишенбей жатканы, жолдошторубуздун ишенбей жатканы же жакындарыбыздын биздин ийгилик жаратканыбызга ишенбей жатканы, чындап келгенде ал кайра эле кимдики? Өзүбүздүн ишенбей жатканыбыз. Себеби дегенде биз аракет кылганыбыз менен ички дүйнөбүздө бир жерибизде ишенбестик бар. Бир жерибизде ички дүйнөбүздө кандайдыр бир каршылыктарыбыз бар. Мен точно эле туура жумуш тандадымбы, туура багыт тандадымбы дешибиз мүмкүн. И ошондо дагы биздин жаныбыздагылар каршы боло беришет да. Анан биз ойлойбуз, алар мени түшүнбөй атат, алар мени колдобой атат. Мен билип эле турам бул жакта баардыгы жакшы экенин. Бирок мени жолдошум колдобой жатат, бир тууганым колдобой жатат, апам колдобой жатат дей беребиз. А на самом деле ал нерсе биздики. Биздин чөйрөбүз дайыма бизге күзгү катары эле бизге болгон нерсени чагылдырып бере беришет да. Ошон үчүн бул продюсерликте, балким араңыздарда дагы башка түрдүү эксперттер бар да, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерде өзүңүздөрдүн эксперттүүлүгүңүздөрдү чыгарам деп келген болушуңуздар мүмкүн да. Эң башкысы, мен эмне каалайм? Мен чындыгында ушул нерсени өнүктүрөм деп келгенмин, мен өнүктүрөм деп келсеңиздер, анда демек сиздер туура багыттасыздар. Мисалы мен мен көбүнчө өзүм аркылуу жакшы түшүндүрө алам да. Мисалы мен ушул методиканы 21-жылы көрдүм, колдондум өзүм үчүн, жашоомдо, балдарым үчүн, жолдошум үчүн көп результаттарды алып баштагандан кийин иштеп жаткан миллиондогон акчаларды айландырып жаткан бизнесимди карап туруп, көрсө жашоонун бакыты бул акча эмес турбайбы? Көрсө жашоонун бакыты бул өзүңдү таануу турбайбы, өзүңдү түшүнүү турбайбы деп анан психологияга өттүм. Чындыгында мен дароо эле чоң акчаларды иштеген жокмун. Көпкө чейин разбор жасап жүрдүм. Туура жолдоштон, ар тараптан каршылыктар болду. Ал кайрыда жана өзүм айткандай өзүмдүн каршылыктарым болчу да. Бирок мен үчүн биринчи кезектеги максатым эмне болгон? Өзүмө окшогон айымдарга жардам бериш керек болгон. Себеби дегенде жолдошу үчүн, балдар үчүн, мисалы сиздер деле азыр бул ийгиликтерди окуй, балам мындай болсун, анан күйөөм тигинтсин, анан мен күйөөмө докажу, прям результатты көрсөтөм или там тиги тууганыма көрсөтөм, мен мындай кылам деген башкалар үчүн коюп жаткан болсоңуздар дагы максатыңыздарды да, анда албетте максатыңыздарга жетүү каршылыктар көп болот. Өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдө мен эмнени каалап атам, мен элге эмне бергим келип атат, кандай пайда бергим келип атат деп биринчи кезекте пайданы именно кызмат, эмне кызмат бергиңиздер келип атат, ошол жөнүндө көбүрөөк ойлонушуңуздар керек да. Мисалы Кундуздун курстарында көпчүлүккө пайда келтирген айымдарды дагы мен аябай көп билем. Мисалы врачтар көп, нутрициолог да, психологдор аябай көп. Кечэгиде биз жандуу тренинг кылганда мырза келиптир. Туура эмне деп коет эле, жана туура сүйлөөнү үйрөткөн эле. Сүрдү жеңүү боюнча деп айтсам болот да. Вот именно ошол нерсенин пайдасын элестеткиле, кандай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип жатасыздар сиздер элдерге жеткиргенге даярдап жатасыздар. Себеби дегенде мен дагы кайсы бир учурда мисалы ошол швейный цех ачабыз деп 2015-жылдан бери даярданганмын. Бирок швейный курсту мен эч жерден тапкан эмесмин. Издегенмин Инстаграмдан, тыртып издегенмин. Ал кезде азыркыдай Инстаграм деле өнүккөн эмес го. Инстаграм, Ютуб, прям газеталардан издеп такыр таппай койгом да, кантип үйрөнсөм болот экен депчи. Себеби дегенде азыркыдай продюсерлик жок, онлайнга эч ким алып чыкпайт да. Баардыгы эле бир жерде отуруп алып эле офистен
билбейм кандай кылып адамдарды чакырышкан курстарына мен тапкан эмесмин. Азыр прям Инстаграмга кирип жаз, каалаганыңды табасың. Любой курсту тапсаң болот. Хоть дизайнер бол, хоть прям маникюр бол, эмне десең дагы каалаганыңды тапсаң болот да. Даже мен бизде психологияда анатомия, центральная нервная система деген сабак бар да. Инстаграмдан, Ютубтан көрүп атып, даже центральная нервная система деген өзүнчө прям врачтардын сабагы бул. Врачтардын өзүнчө прям 2 жылдык өзүнчө сабагы бар экен да. Элестет эле кандай сонун мүмкүнчүлүк да. Мисалы университеттен андай сабакты түшүнө албашың мүмкүн, жете албашың мүмкүн да. Ал жакта прям ошол центральная нервная система прям полностью ушундай мүмкүнчүлүк берген да. Ошон үчүн сиздердин жасап жаткан жумушуңуздарды сиздер азыр обесценивать этишиңиздер мүмкүн. Мисалы мен азыр эми ушул нерсени жасап жатам. Мисалы эксперт болсоңуздар да, же психолог болсоңуздар, же бир нерсени бергиңиздер келип атат. Эми мен ушуну кимге берет элем, кимге керек ушул нерсе дешиңиздер да мүмкүн да кээдечи. На самом деле сиздерди издеп жүргөн дагы канчалаган адамдар бар, таппай жүргөн адамдар бар. Сиздердин сунуш кылып аткан нерсеңиздердин баалуулугун түшүнбөй жүргөн адамдар канча. Ошон үчүн бул жерде болушунча Кундуздун айтканын, мисалы Кундуздун берген ар бир мисалы мындай прогрев жазгыла, прогрев план берет да, рилске план берет, алардын баалуулуктарын кандай кылыш керек, как часто чыгарыш керек. Элестеткиле, биз трансформация курсу мына 1 ноябрдан баштап 19 потокту запуск кылып атабыз. Элестеткиле да. Кундуз экөөбүз 4-пү, 5-потоктон баштап чогуу иштеп баштаганбыз. Элестеткиле, ар бир потокто рилс тартабыз. Ар бир потокто рилс болот. Элестеткиле, ар бир потокто 20-30дан рилс тартабыз. Ошол эле нерсени бир аз башкача кылып да, башкача кылып баалуулугунан, бул бурчунан, тиги бурчунан кайра келип эле айландырып келип эле каяка баалуулуктар, мисалы күнөөлүү сезим, анын күнөөлүү сезимдин кандай түрлөрү бар, ал кандай таасирин тийгизет, сенин акчаң болбойт атабы, карыз болуп атасың, демек сен күнөөлүү сезимдериң болушу мүмкүн деп эле өзүңүздөрдүн клиенттериңиздердин берген суроосуна эле жооп берип эле ошол жактан эле рилс жаратсаңыздар болот да. Ошон үчүн бул жерде мага адам келеби, мага адам келбейби, мага бул нерсе менин билимим же менин айтып аткан сөзүм башкага керекпи, керек эмеспи дебей эле, эң башкысы эмне болуш керек? Мен эмнени каалайм? Мен элге эмне бергим келет? Что я хочу дать? Мен айтып атпайбы, мен методиканы көргөндөн кийин мага даже эч кандай бизнестеги миллиондор дагы көрүнгөн эмес көзүмө. Көрсө аял үчүн эң чоң бакыт бул өзүңдүн жан дүйнөңдү сезгениң, өзүңдүн аял экениңди сезгениң, балдарыңды сезгениң, күйөөңдү сезгениң, жашооңду сезгениң да, жаратканыңдын сүйүүсүн сезгениң көрсө, бул өзү бакыт турбайбы? Бакыт ушул нерседен башталат турбайбы? Кандай сонун методика, мен ушул методиканы кыргыздын айымдарына жеткирем деген эле максатым болгон. Эми ошол максаттын аркасында да акырындык менен бардыгы Кудайга шүгүр, бүт мен эмне кааласам 4 жыл мурун бардыгы берилип келе жатат. Бүт Кудайга чексиз шүгүр. Анан албетте биз эмне болушубуз керек? Сабырдуу болушубуз керек экен да. Себеби дегенде биз каалаган нерсенин бардыгын Кудайым берет экен. Сабырдуу болсок эле да. Бүгүн болбойт, эртең болбойт, бүрсү күнү болбойт, бирок кайсы бир күнү по-любому болот экен да. Ошон үчүн сиздерге кеңешим, өзүңүздөрдү колдоңуздар, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды жасап жаткан аракетиңиздерди не обесценивайте да, баркын кетирбеңиздер, өзүңүздөр. Кайра эле биз өзүбүздү аркага тарткан бул кайра эле өзүбүз да. Чындап айтканда биздин жаныбыздагы подружкабызга деле баары бир, чындап айтканда жолдошторубуз деле түшүнбөйт, апаларыбыз деле түшүнбөйт. Эмнеге? Анткени биздин ички дүйнөбүздөгү каалап жаткан нерсени алар сезе албайт. Сиз мисалы балаңыздын ички дүйнөсүндө эмне болуп атканын сиз билип турасыз да. Ошол сыяктуу эле биздин ички дүйнөбүздө каалап жаткан нерсени алар түшүнбөйт. Ошол өзүбүздүн каалообузга көңүл буруп эле результат жарата берсек, анан эртеңки күнү ой, молодец, менин аялым молодец, менин кызым молодец деп результат жараткандан кийин кайра эле ошол эле бизде эй, сага эмне кереги бар дегендер кайра эле биз менен сыймыктанып чыгышат да. Ал эмнеге?
Анткени биз өзүбүз ошол учурга жеткенде все, я сделал это, молодец дегенде анан аларда дагы ошондой нерсе пайда болот да. Ошон үчүн баардык нерсе өзүбүздө болуш керек. Фокусту только өзүбүзгө коебуз. Көңүлүбүздү өзүбүзгө бурабыз. Менин ички дүйнөмдө да аябай прям күрөшүү, бул эксперттүүлүк, продюсерликке бир аябай мындай, мисалы жалгыз айрыкча жалгыз өзүңүз менен өзүңүзгө өзүңүз продюсер болсоңуз, бул жерде аябай мындай неме керек да. Постоянно борьба керек да. Я это сделаю, давай тур депчи мындай тепкилеп турган адам болуш керек да. Мен өзүм бала чагымдан эле апам ошого көндүрүп койгон экен да, меничи мындай тур деп жасатчу да жумуштучу, өзүмдүн эркиме койгон эмес да. И ошон үчүн азыр мен кундуз менен иштегенде да айтам да, мага ушундай адам керек депчи. Мага апам кандай мамиле кылса, ошондой эле мамиле керек да азыр делечи. Эми бул жерде, конечно, уже биз осознанно да кундуз экөөбүз түшүнүп, бири-бирибизди уже биз системага түшүп калганбыз да 5 жылдан бери да. Бирок башында да сториске чыкпайсызбы кыз атканча десе, анан кийин чыгасың, ага чейин чыкпа дебесе экен, отура бересиң да. Вот ошон үчүн эгерде өзүңүздөр менен иштесеңиздер, конечно, сиздерге дайыма пинок, өзүңүздөр пинок кылганга үйрөтүңүздөр. Өзүбүздү прям давай тур жаса деп жасашыбыз керек да. Анан эгерде эксперт менен иштей турган болсоңуздар, экспертти дагы байкашыңыздар керек. Эксперт деген эми сиздер башка бирөөгө продюсер боло турган болсоңуздар, алар деген түрдүү адамдар болот да. Мисалы, Кундуздун жакшы жери, Кундуз экөөбүз иштеп баштагандан кийин тез эле жанагы эмне эле сүт сай цифровая психологиясын үйрөнүп, ал жакта адамдардын данныйларын билип калып турбайбы. Анан менин данныйымды дароо эле окуп тур. Менин данныйым кандай? Мен 3мүн, аябай билимди жакшы көрөм, окуганды жакшы көрөм, чындыгында ошондоймун. Окуй эле берем, постоянно эле билим ала берем да. Анан 6 деп коет экен миссия. 6лар аябай жалкоо болот экен, уйкучу болушат экен. Анан давай тур дегенде анан жасайт экен да. Ал менин данныйымды билген үчүн мага тийбейт, мен уктап атканда азатканча уктап атат деп тийишпейт. Анан мен бирок өзүм каалаганда Кундуз унчукпай, көңүл бурбай, айтпай, сүйлөбөй койсо, мен өзүм Кундузга жазып баштайм, Кундуз эмне кылайын депчи. Ошон үчүн адамдардын дагы данныйларын билип алышыңыздар керек да, ошого жараша мамиле кылганыңыздар жакшы да. Мисалы, мени давай бол, жаса, бол, тур, тигинде кал десе, мен өлүп прям неме болуп баштайм да, калчылдап, титиреп, мурун башында ошондой болчумун да, өзүмдү жоготуп, прям эмне кылышымды билбей монтип калчумун да. Наоборот, менин эркиме коюп, угуп, мени да колдоп, азаматсың, сенин колуңан келет, давай десе, анан прям сонун маанай менен жасачумун. Ошон үчүн сиздер дагы партнер менен иштеше турган болсоңуздар, мисалы экспертти алып бара турган болсоңуздар, анда ал адамдын дагы данныйына карашыңыздар керек. Уруша турган жерде урушуш керек да, катуу кармай турган жерде катуу кармап, колдой турган жерде колдоп, талап кыла турган жерде талап кылып, мындайча айтканда сиздер дагы психолог болушуңуздар керек да, ал адамдар менен. Кичинекей баладай эле мамиле кылышыбыз керек. Бири-бирибизге мындай түшүнүк менен, колдоо менен да. Анан, конечно, бизде көп учурда ал адамдардын каршылыктар иштеп жатканын дагы түшүнүшүңүздөр керек. Себеби дегенде алардын дагы алдына койгон максаттары бар. И ошол максаттарына жетпеш үчүн алар дагы то бир жака кетип калышат, то телефондорун албай коюшат, то жооп бербей коюшат, то акчаларын которбой коюшат да. Эмнеге? Анткени аларда дагы алар деле адам, алардын да эмоциясы бар, алардын дагы каршылыктары иштейт. Келиңиздер анда, айымдар, мырзалар, сурооңуздар болсо мага берсеңиздер болот. Азыр жолдошум мени аябай урушуп жатат. Да, айттым го, сиздин жолдошуңуз урушуп жаткан учурда, мисалы, сизде кандай сезим болуп атат? Мисалы, күнөөлүү сезип атасыз, мен балдарымды карабай, ушинтип онлайн отурам, убактымды телефонго коюп атам, кечке телефон менен отурасың, кечке телефон көрөсүң, качан балдарды карайсың, качан тигиндесиң, качан мынтесиң дей берет. А на самом деле ошол сезим сиздин өзүңүздө бар да. Мен балдарыма көңүл бурбай атам, уже саат канча болду, мен бул убакта деген балдарыма тигинтишим керек эле, мынтишим керек эле деп, биз ички дүйнөбүздөн каршы болгонубузда, өзүбүзгө уруксат бербегенде, анан биздин жолдошубуз бизге жардам берет да, айтып берет. Ал на самом деле өзүбүздүкү. Бул жерде көбүрөөк эмне жардам берет?
Бул мындай нерселердин баардыгын биз өткөнбүз да, бизде деген күн түн дебей сабак болгон учурлар болот. Өзүңүздөр көргөндөй 3-4 күн катарынан практикумдарды өткөн учурлар болот да. Эмне жардам берет? Көбүрөөк биринчиден өзүңүздөргө уруксат беришиңиздер керек, экинчиден тайм менеджментти туура колдонушуңуздар керек. Мисалы биз азыр балдарга тамак бере турган болсо, бул жакта жумушуң бүтпөй атса, балдардын тамагын дагы жеде башка нерсесин карабайсың дагы, бияка жумушка кирип кетесиң, оюң тиякта, физически бул жактасың да. Ошон үчүн убактыңыздарды туура башкарганды үйрөнүп, бардыгын жайгаштырып, чык прям балдардын курсагын тойгозуп, карай турган, эгерде прям мүмкүнчүлүк болсо, нянькадан берип прям алып келип, акча төлөп болсо дагы да, тамакты коюп, үйлөрдүн баарын берип, жолдоштун дагы, жолдош деле бул өзүнчө кичинекей бала да, анын дагы көңүлүн берип, көңүлүнө жайгаштырып, көңүлүн алып да, бүт баарын ордоруна коюп туруп, анан мен саат мынчада мен иштейм, саат мынчада муну кылам, саат мынчада тамак жасайм, мынчада үй жыйнайм, мынчада муну кылам, мынчада бул жака барам, мынчада съемка кылам деп бүт баардыгын өзүңүздөргө жазып алганыңыздарда мээде хаос, бардак болбойт да. Анан ошого көнөсүздөр. Тайм менеджмент обязательно мына бизге окшогон онлайн, айрыкча онлайн деген бул эмне? Бул круглосуточный жумуш да, ушунусу аябай көп энергияны алат. Анан, конечно, бул жерде жашабаш керек да. Биз башында прям биз жашачубуз да. Карасаң түнкү саат 1де деле иштеп аткансың, таңкы саат 6да деле иштеп аткансың, конокто жүрсөң деле иштеп аткансың, конокто жүрсөң деле эфир кылып аткансың да. Ошон үчүн көбүрөөк бизге тайм менеджментти акырындан да башында бир аз түшө албашыңыздар мүмкүн. Мисалы менде азыр ар бир убактым жазылган, ар бир саат мынчада муну кылам, саат мынчада муну кылам деп бүт бардыгын үй тиричилигине жетишпей, да, именно тайм менеджмент жок болгон үчүн жетишпей жатасыздар да. Айтып атпаймынбы, менде мисалы көп учурда биз эмне кылчубуз? Мисалы мен даже үйгө жанагындай үй жыйнаган айымдан бери алып келип, тамак жасаган айымдан бери алып келип, прям бүт баарын жасаткан учурларым дагы болду да. Тамакты да жасатып, эртең менен бирөө келет, үйлөрдү жыйнайт, тамакты бүт баарын даярдайт, бүт баарын таптайыр кылып коюп кетет, а мен только иштейм. Оказывается, биз айымдар болгон үчүн биз өзүбүз балдарга тамак жасап бергибиз келет экен да. Биздин өзүбүздүн мындай колубуздан чыкканын каалайт экенбиз да. Ошон үчүн айымдарга кеңешим, убактыңыздарды туура колдонуп эле. Мисалы мен азыркы учурда эмне кылам? Эрте турам да, балдарымды как положено мектепке кетирем, андан кийин өзүмдүн спортко барам, бассейнге барам, андан кийин сабактарым башталат, андан кийин курстарым башталат, андан кийин университетке барам, андан кийин сабакка барам, андан кийин тамак жасайм деп өзүнчө 2 саат убакытты бөлгөм. Ага да алдын ала эмне тамак жасайм, эмне керек, бүт баарын даярдап коем. И саат прям айтып атпаймынбы, ар бир саатым, ар бир минутам меники бүт жазылган да. Ошондо анан бардак болбойт, ошондо бардыгына үлгүрөсүздөр. Кээде жөн эле инстаграмды карап отуруп деле жарым саат, 1 саатты жөн эле өткөрүп салган учурларыбыз көп да. Убакытты жөн эле өлтүрө беребиз. Өзүбүзгө как раз биздин теманы ачтыңыз да. Себеби дегенде баарыбыз тең бүгүнкү күндө онлайн да, баарыбыздыкы тең онлайнда деген жумуш бүтпөйт. Суроолор айрыкча жанагындай запуск башталганда вообще эле прям тынбай суроолор келе берет. Аларга убактында жооп беришиң керек. Буга, конечно, эң сонун бул тайм менеджмент. Анан, конечно, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, команда жакшы да. Биз кunduz экөөбүз башында өзүбүз иштечүбүз. Көп учурда мен өзүм дагы директте отурган учурларым көп болгон. Директтин суроолоруна жооп берип атып эле бир күн убактың жөн эле кетет да. Ошон үчүн бардыгына анан деградация кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Дагы конечно, биринчи кезекте өзүңүздөрдү колдоңуздар да. Энергиялуу болуп жүрүш үчүн эмне жасаш керек? Энергиялуу болуп жүрүш үчүн эми сиздерди психологияга терең киргизбей эле коеюн да. Энергиялуу болуп жүрүш үчүн жанагындай күнөөлүү сезимдер болбош керек да. Мисалы, сиз азыр убактыңызды туура эмес колдонуп атпайсызбы да? Жолдошуңуз сизди урушуп атат, же балаңыз ыйлап атат, же балаңыз ооруп атат. Уже всё энергияны сиз жөн эле прям жана жолдошуңуздун айткан 1-2 сөзүнө эле уже канча энергияны чувствой болот да.
сливать этип саласыз да. Ошон үчүн ошого жеткирбей прям так кылып, убакытты так бөлүштүрүп, прям жолдошуңузга да түшүндүрүп, анан өзүңүздүн каалооңузду да айтышыңыз керек. Мисалы, сиз биз эми кандайбыз? Эч кимге айтпай эле өзүбүз эле бул жактан бир нерсе кылып эле телефонду чукулап эле отуруп эле ушундай кыла беребиз да. Тияктан жолдошубуз түшүнбөйт биз эмне кылып атканыбызды. Биз акча табайын деп атабызбы, эмне кылып атабыз, кайсы жака баратабыз, эмне бул жакта деги эле максатыбыз эмне, ал түшүнбөй. Ал мисалы эркектер көбүнчө ойлойт да, биз бул жактан же акча таппагандан кийин, же бир пайда кылбагандан кийин балдарды карабай биякта эмне кылып отурат деп дагы түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүздүн каалап аткан нерсебизди ачык айтып үйрөнүшүбүз керек. Мен бул жактан ушундай деген жумуш да түшүнбөшү мүмкүн, да это нормально да. Мен ушундай кылып атам, мага, пожалуйста, жардам бер. Көп учурда биз айымдар эркектерге ачык айтпай эле өзүбүз эле баарын жасай берип эле, даже жашырып жасайбыз, жашырып акча төлөйбүз да. Жашырып бир жака барабыз. Именно жанагындай сабактарга барыш керек болгондо мен бир подружкамкына кеттим же эжемкине кеттим деп сабакка баргандар андан көп да. Ошон үчүн биз мырзаларыбызга ачык айтып түшүндүрсөк, наоборот, жолдошторубуз бизди колдойт. Чынын айткандачы, себеби дегенде андай нерсе менин өзүмдүн да башымдан өткөн, менин окуучуларымдын да башынан өткөн. Мен дайыма айтам, давайте айымдар, да, башында түшүнбөшү мүмкүн, но ачык айтыңыздар. Мен ушуну каалап атам. Мен ушундай кылып жасагым келип атат. Я вот это хочу. Хочу деген нерсени бизде башында мен ушуну каалайм деген нерсе ал балачактан келген. Айтпайбыз, апаларыбызга жашынып отурушка кеткен учурларыбыз көп болгон, апаларыбызга жашынып конокко кеткен учурлар көп болгон да. Эмнеге? Анткени бизде эч жака ой бербейт, мени түшүнбөйт, мени колдобойт деген бизде бул жакта түшүнүк калып калган дагы. И ошол түшүнүк менен биз дагы деле точно апаларыбыз кандай мамиле кылса, азыр жолдошторубуз деле бизге ошондой мамиле кылып аткан болот. На самом деле ал кимдики? Биздин өзүбүздүкү. Биз өзүбүз ачык айтпайбыз, түшүндүрбөйбүз. Ошон үчүн жолдошторубузга башында ачык айтып, мен сенден суранам, мени колдо, мен ушундай кылайын деп атам, менин максаттарым ушундай. Себеби дегенде көрдүм, мунун результатын көрдүм, кара кундуз таштанованын результатын кара, же тигинин результатын кара. Мисалы өзүңүздөрдүн сфераңыздарда, мисалы нутрициология, косметология, эмне эксперт болсоңуз, кара, ушунун результатын көрдүм, ушунун результаты ушундай аркылуу жетиптир. Мен дагы ошондой результат жараткым келет деп эле түшүндүрүп айтсак, анан ал дагы бизди колдойт. Уруксат жетпейт бизге, себеби биздики физический эмес да, дейт. Да, кайненеңизге түшүндүрүп эле айтышыңыз керек. Анан саат жетпейт дегениңиз, бул жерде сизде точно тайм менеджмент жок. Көп учурда биз именно ушундай убакыт жетпегенде, мен өзүмдүн жашоомдо дагы мен бизнести кичинекей балам 2017 болсо 18-жыл баштагам. Кичинекей балам 1-ге чыкканда, чоң балам 6-га чыкканда баштагам бизнести. Мен 3 баланын энеси болом. Анан өзүңүздөр көргөндөй эле кичинекей бала менен же бизнесте үлгүрбөйсүң, же үйүңө үлгүрбөйсүң, же ашың бүтпөйт, же ишиң бүтпөйт дегендей. Анан бул психологияга келген учурда деле 21-жылы менин кичинекей балам 4 жашта болчу, чоң балам 9 жашта болчу да. Ушу сиздерге окшогон эле апа, сиздерге окшогон эле айым, мындайча айтканда башында аябай жүдөчүмүн да. Көрсө тайм менеджмент болгон эмес. Анан мага эмне жардам берди биринчи кезекте? Өзүңүздөр көргөндөй жаш өзөгү курсу деп өтүп калам го. Мен көрдүңүздөр беле, балким көргөнсүздөр, балким көргөн эмессиздер. Таңкы саат 5-те башталат да. Вот ошол жаш өзөгү деген курсту мен биринчи өзүм үчүн баштагам. 2019-жылдан баштап эле өзүмдүн оюмду иретке салыш үчүн да, өзүмдүн күнүмдү иретке салыш үчүн эртең мененки саат 5-те туруп, саат 7-де балдар турат. 7-ге чейин, 5-тен баштап 7-ге чейин мен канча жумушту бүтүрүп койчумун да. Туруш кыйын болот, чарчап каласың да. Ошондо дагы сабатын жазып, прям эртең менен саат туруп, ал жак эртең менен туруп, намаз окуп, ыраазычылык айтып, суу ичип, гимнастика кылып, жана медитация кылып, мээңди тынчтандырып да. Анан үйүңдү жыйнаш керек болсо жыйнап бүт, баарын даярдап алгандан кийин уже 7-де балаң турду. Всё, балдарыңды мектепке жөнөтөсүң, садикке кетиресиң, калганын калтырасың. Мындайча айтканда өзүң көп нерсеге ошол учурда үлгүрсөк болот.
Биз эмне кылабыз? Балдардын баарын уктатып коюп туруп саат 3-кө чейин иштейбиз. Эртең менен турсаң же энергияң жок, же чарчап калгансың, эзилип калгансың да. Ошон үчүн эртең менен эрте турган негизи бизге жардам берет. Анан жок дегенде 11-12де жатканга аракет кылышыбыз керек. Мен ушул нерсени дайыма колдонуп келем. Анан эң жакшы жери эртең менен туруп өзүбүздүн максатыбыз менен, намаз менен, ыраазычылык менен, өзүбүздүн денебизге көңүл буруп иштеген сайын биздин маанайыбыз дагы ачык болот, энергиябыз да плюста болот, көп нерсеге үлгүрөбүз дагы. Анан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү 2 квартирада жашап туруу керек окшойт деп ойлоп да коем дейт. Сиз деген азыр 2 ай квартирада жашайм дегениңиз менен сиздин бул окууңуз азыр убактылуу эле да. 2 айдан кийин бүтөт. Анан бул нерсени ишке ашырыш үчүн да мындан да көп убакыт талап кылынат да. Бул окууну окуган менен аны практикада дароо кабыл алып колдонуп кетиш керек. Ошон үчүн азыртадан эле уже прям отуруп алып эле өзүңүзгө убакыт бөлүп эле прям тайм менеджмент деген бул убакытты башкаруу да. Прям колдонуп үйрөнүңүздөр да. Башында мисалы мен тайм менеджмент деп жазып да жүрдүм, аткарбай да жүрдүм, будильнигимди коюп да жүрдүм. Жана аны көргөн сайын эми ошол нерсени качан жасайм деп да жүрдүм, бирок да башында каршылыктар болот. Это нормально да, урушпаңыз, но акырындык менен түшөсүздөр тайм менеджментке. Трансформация курсуңузду өткөнмүн дейт да. Команданын энергиясын кантип көтөрсөк болот? Приз койсоң деле таасири анча тийбей калат дейт. Команда менен иштешүү бул команданын энергиясын көтөрүү бул бир гана командадан көз каранды эмес. Ал команда кимдин командасы? Ал команданын башында ким турат? Конечно, сиз турасыз да. Сиздин командаңыздын башында сиз турасыз. Эгерде сиз өзүңүз выгорание болуп, сиз өзүңүз убакыт таппай, сиз өзүңүз энергияңыз жок болуп турса, командада тем более убакыт жок болот да. Анткени мен бизнесмендер менен дагы иштешкенмин. Ал жакта энергия деген бар, иерархия деген бар. Иерархиянын дагы энергиясы бар да. Именно ошол команданын энергиясы биринчи кезекте иерархия боюнча бизден башталат. Мисалы, биздин команданын энергиясы биринчи кезекте менден башталат. Себеби башында мен экспертмин, мен турам. Менден кийин кундуздукунан көз каранды. Себеби дегенде экөөбүз партнербуз. Мисалы, экөөбүздүн процентибиз дагы бар. Мисалы, сиздер мындан ары партнер менен иштеше турган болсоңуздар, процентти дагы туура коюшуңуздар керек. Мисалы, биз ровно койбойбуз, 50/50 дебейбиз. Себеби дегенде мен биринчи иерархия боюнча биринчи мен тургандыктан да эксперт по-любому жогору турат, андан кийин продюсер болот да. Мен көбүрөөк дойлада турушум керек, кундуз бир аз азыраак дойлада туруш керек. Анан мен берип баштайм командага энергияны. Эгерде мен бербей өзүмдүн энергиямды жумушка эмес башка жакка сливать этип, чувство вины жанагынтип өзүмө ишенбестик прям калчылдап турсам, менин командам мага точно эле мендеги нерсени эле көрсөтө берет. Ошон үчүн сиздер мага командам эмнени айтып атат, мага жолдошум эмнени айтып атат, мендеги эмнени көрсөтүп атат деп дайыма өзүңүздөрдөн изденишиңиздер керек да. Бул жерде, конечно, психологияга аябай деле прям терең кирип кереги жок. Болгону өзүңүздөргө дайыма суроо беришиңиздер керек. Мага бул эмнени көрсөтүп атат, мендеги кандай нерсени көрсөтүп атат деп. Так. Микрофонуңуздарды күйгүзүп дагы суроо берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, Иззат Канжа. Саламатсызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Аябай сиз менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Мен да мындай да, мен онлайн соода жасайм да, байермин. Анан кегеде подряд мындай капризный клиенттер туура келип калат да. Мисалы, товар алгандан кийин дагы, мисалы, 20-30 миң сом товар алган болсо, жеткичеңде дагы проблема кылат, анан жеткенден кийин дагы проблема болот. Анан баягы клиент менен баягы договорлошуп, баягы чечишип алгычаңды менин энергиямды аябай көп алып коет да. Мен аны билбейм да, онлайн кандай клиент экенинчи. Анан ошону айтып берем да, может ошол менин состоянием, сиз айтып атпайсызбы, айымдын состояниясына карап айланадагы мамиле болот депчи. Может, менин ички дүйнөмдөгү состояние влиять этип атабы деген суроо келди да магачы. Ошол суроо.
кайсы учурда биздин клиенттерибиз капризный болот, кайсы учурда биздин чөйрөбүздө негатив көп болот, кайсы учурда нааразы болгон, талап кылган. Мисалы азыр сиз айтып атасыз, жолдошум урушат деп сиз жазып атасызбы? Ой, менмин. Да. Демек мындай да, чөйрөнүн баардыгы биздин эмоциябызды көтөрүп атпайбы? Прям бул жагыбыздан прям давай деп моундай бизди бакырып кыйкырганга да заставлять этип атпайбы? Бул психологиялык жактан алганда биз эмоционалдык жактан аябай өзүбүзгө прям бүт баардыгын ала беребиз, бирок сыртка эчтеке чыгарбайбыз да. Көбүнчө бул жакта эмоция менен аракет кылышыбыз керек. Мисалы өзүңүзчө эгерде трансформация курсун окусаңыз түшүнөсүз. Эгерде окубаган болсоңуздар, анда мисалы ыйлагыңыз келип атат. Мисалы да. Ыйлагыңыз келдиби? Өзүнчө ал жакта элдин баарын мен ыйлагым келип атат, мне плохо деп элдин баарын башыбызга көтөрүп алып кереги жок. Просто эркекпи, аялбы эмоциябызды сыртка чыгарып үйрөнүшүбүз керек. Анткени баарын жутөрөбүз. Чөйрө кайра айтат, сен эмоцияң уже чыгыш керек болуптур, болбой калыптыр, чыгарып койбойсуңбу дейт да. Анан бизди ыйлатканга жардам берет, бакырганга, кыйкырганга жардам беришет. Алар болгону эле биздин Ооба, тура эле ыйлатып өтө жабыктыгын эле көрсөтүшөт. Даже балдарыбыз сөзүбүздү укпай кыйкыртышат, болбойсуң, турбайсыңбы деп. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмоциябызды чөйрө биздин энергиябызды алдырбай эле чөйрөгө өзүбүз ыйлагыбыз келсе прям ыйлап, сүйлөгүбүз келсе өзүбүзчө сүйлөп, айта турган адамдарга сүйлөп, прям өзүбүзчө эле эч кимге зыян келтирбей эле, мисалы машинаңыз болсо машинада музыка коюп алып отуруп прям от души ыйлаш керек да, ыйлаганда да от души ыйлаш керек. Жаныңызга сууну коюп, кээде катуу ыйлаган учурда, катуу мындай от души ыйлагандачы кускан учурлар да болот. И это нормально. Себеби организм кечке жанагы нерсени ала бергенде уже батпай калганда даже чыгарып салат да. Это нормально, да. Жаныбызга пакетти, сууну, обязательно платочка эмес, полотенцени коюп алып эле чыгарып ыйлап сүйлөп прям кыргызча айтканда бук болуп калабыз го биз. Ошону букту алып жүрө бербешиңиз керек. Анткени биздин сыртка чыкпай жаткан эмоциябыз элестеткиле биздин энергиянын 85% алып кетет. Ал деген сиздин мамилеңиздеги энергияны алат, ал деген сиздин акчаңызды алат, ал деген сиздин ден соолугуңузду алып кетет. Ошон үчүн ушундай энергияны жөн эле ички жактагы, анткени мээ биздики акылдуу болот, ала алат дагы. Так, бүгүн Ызытканга жаратканымдан там кимден энергия келди 100%. Так карайынчы дейт да, биринчи так сен баягында ушинтип эмоцияңды күйөөңө айтпай коюпсуң. Так ага мынча процент балдарыңа сүйлөбүсүң, буга кундуздаштарыңа сүйлөбөйсүң, буга деп туруп анан бүт баарын бөлүштүрүп анан 15% ашат, анан мен калганын сен кааласаң акча ал, кааласаң акча кыл же буга тигинт мынт деп бөлүштүрүп берип коет да. Ошон үчүн ошол нерсени энергияны жөн эле эмоцияга кетирбестен өзүбүзгө ыйлаганга, сүйлөгөнгө кадимкидей от души ыйлап, прям анан ыйлаганда эч качан нааразычылык менен ыйлабайбыз да. Болгону эле менин эмоциям, ыйлагым келип атат да, мне плохо, да, мен баягында сага болгом, да, сага мындай болгом деп бүт баарын сүйлөп туруп анан кайра баарын кимге айтып, кимге сүйлөдүк да, мисалы күйөөбүз сен түшүнбөй атасың, колдобой атасың, там тиги түшүнбөй атасың, мынтип атасың деп бүт баарын айтып сүйлөп ыйлап бүткөндөн кийин анан рахмат мага эмоциямды чыгарганга жардам бергениңер үчүн баарыңарга ыраазымын. Баарыңарды кое бердим. Все, менен мындан ары энергиямды только плюста колдоном деп эле мындай ыраазычылык менен эле кое берип коюш керек да. Кадимкидей жеңилдеп калабыз. Себеби дегенде биз адамдар эмоционалдуубуз, баарыбыз тең эмоциональный качеля бизде болуп турат. И ошону биз туура эмес бизде деген ыйлаба, сүйлөбө, баспа, тигинтпе, мынтпе деген көп түйүү менен чоңойгондуктан биз баарын тең эле ичибизге эле ала беребиз. Акырында анан бир күнү чыгабыз, мен сени менен жашабайм, ажырашам, сен менен иштебейм депчи. Ошон үчүн ушундай нерселер болуп кетпеш үчүн эмоция менен эле иштеп турушубуз керек. Бул аябай сонун жардам берет. Түшүнүктүү, э? Мен да айтып койсом болобу? Изат ханым. Да, келиңиз. Саламатсыңарбы? Мен ошол курсуңарды окугам былтыры. Трансформация. Анан живой тренингтерде да болгонмун. Ошол жакта Кундуз Таштанова менен таанышып, азыр эми ушул курска келип, ошо эмоция жөнүндө бөлүшүп кетким келди. Вот азыр айтып атпайсыңарбы силер, ыйлап жеңилдеп алганыңар жакшы деп. Мен мына жай менен мындай даярданып жакында кыз чыгардым да. Анан
эмоциям толуп калган окшойт. Кеченгер күнү жолдошум дайылы бир сөз айтып койсо, 2 күн подряд ыйлап чыгарып алдым да. Прям азыр жеңилдеп калдым да. Да. Эмоциялар менен бөлүшүп кетким келди. Да, чындыгында эмоцияны обязательно тартыш керек. Только ошол жолдошумдун сөзү больно болду. Просто ичимден прям өзү чыгып атты да, жаш чыгып, каяктан жыйылып калган ушунчалык жаш чыкты. Мен айтам, бул бир жылдык жаш толуп калган окшойт деп. Азыр прям жеңилдеп калдым да. Чындап эле ушундай керек экен. Жардам берет экен. Да, чын. Рахмат сизге. Да, бул эмоцияны чыгаруу бир гана айымдарга эмес, мырзаларга да тиешелүү. Анткени биз кичинекей кезибизден эле эркек балдарды ыйлаба деп тарбиялайбыз. Сен эмне кызсыңбы? Эмне ыйлап атасың депчи. Ошон үчүн биз эркектердин деле эмоциясы бар да. Аларда анткени менин жолдошум бар. И жолдошумдун эмоциясы менен дайыма иштешип турам. Мен давай ыйла, сага можно депчи. Анан ал бизде деген фигуралар болот. Да, и прям от души ыйлаганга уруксат берип эле мен эми бул жакта түшүнгөн айым болгон үчүн, психологияны түшүнгөн үчүн, да, тебе можно деп музыкасын коюп бүт баарын даярдап чыгып кетип калам. Прям от души ыйлап, анан даже прям кээде күйдө кыйкырып баштайт да. Бүтпөйсүңөр дегенде эле, сенин эмоцияң топтолуп калыптыр. Сен тоого барып келишиң керек экен деп тамашалап коем. Уже билет, машинасын айдап алып тоого барып ошол жактан айтам да, мындай кыласың десем, бүт баарын барып чыгарып, от души ыйлап келет да. Ой, жыргап сонбоп калдым деп. И келгенден кийин жумушу жакшы болуп баштайт. Мамилебиз уже үйгө келип, үйдө баягы мурун психологияга чейин экөөбүз тызычу болорчубуз да, балдардын жүрөгүн түшүрүп. Азыр андай нерсе жок да. Карасаң уже баардыгы ар ким өзү менен өзү сонун, мамилең деле жакшы да. Ошон үчүн жолдошубуз дагы, да, тебе можно деп жолдошко дагы ыйлаганга эми зыян келтирбей, эң экологичный жол бул, конечно, сырттагыларга өзүнчө эле ыйлап, өзүнчө сүйлөп, ыйлап чыгарып алган жакшы да. Да, Нариман мырза, сизге да сунуштайм, ушундай эмоция чыгаруу жолун пайдаланыңыз. Жанагы ковид болгон учур болгон го, билесиздерби? Ошол учурда врачтар, бакучтар аябай күн түн дебей ушинтип иштешкен го. Анан ошол врач эжелерибиз, жеңелерибиз бар да, ошолор айтып атпайбы, өлө иштейбиз дейт, прям ушундай бир адам деген тынбай келет дейт, прям напрягать этип кетебиз дейт. Анан бир жумада бир айда бир дейт, автобуска салып алып дейт. Тоого алып барып кыйкырып келгиле, бакырып келгиле, силер уже болбой калдыңар деп прям немелер жардам берип турчу экен да. Барып алып дейт, ошол жерден тигилерди көргөндө баягы канча адамдар көз алдыбыздан өтүп кетти дейт. Аларды көргөндө ыйлай албайсың дейт, же башка кыла албайсың, сен өзүң ыйлап жүрсүң, тигилер каяктан жардам бересиң дейт. Ошондогу буктардын баардыгын тоого барып алып анан аябай бакырып, ыйлап, сүйлөп, кыйкырып чыгарып келчүбүз дейт да. Вот ошон үчүн бул биздин ден соолукка дагы аябай чоң таасирин тийгизет, эмоция, акчабызга таасирин тийгизет, мамилеге биринчи кезекте да. Анан, конечно, ички абалыбызды дагы биз дайыма колдоп турушубуз керек. Чоң рахмат, макул. Да, Нариман мырза. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат, саламатсызбы? Саламатчылык, сиздерди көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Менде бир ойлор пайда болду да, азыр өзүмдүн ишим боюнча эле суроо бергим келип атат. Бул запускту жасадым. Мен ар бирин Кундуз айымга айтып, деп кыскасы бара турган болгом. 4 адамды, студентти 15 000 сомдон бир ай октотурган болуп, офлайнга кабыл алдым. Бул 60 000 сом. Анан бир баланы 60 000 сомдук жеке окуума кабыл алдым. Мындайча айтканда, ушул 5 эле күн болду да, 5 күн ичиндеги болгон иш да эми булчу. 5 күндөн кийин мындай 120 000 сомдук запуск жасаптырмын. Анан бул аябай шашылыш иретинде болду. Эми 120 000 сомдук запуск кылдым. Анан мени ойлондурган нерсе, 5 000ден 10 000 сомдон акча келип төгүштү. Баардыгы менен сүйлөшкөнбүз. Понедельник бүгүн күз сабакта баардыгы кыскасы төлөй турган болуп сүйлөшүлгөн болчу. Жыйынтыгында бүгүн эч кимибиз акча берген жок. Отуруп алып анан кийин өзүм же сурай албаймын, же мындай
Кыскасы ушул жерде психологиялык жактан бир нерсе жетишпей жатабы деп ойлоп атам да. Мен өзүмө жетишпей атабы же аларга түз эле сурап туруп неме кылышым керекпи? Кайсыл жагы мындай туура болот? Ага, именно ушундай да, сиз айткандай мындай кымбат курстарды биз алып келе жатабыз. Ушул убакка чейин өзүңүздөр көргөндөй бизде 150.000 сомдук, 200.000 сомдук, даже миллиондук менин курстарым бар да. Аларды төктүрүш үчүн биринчи кезекте биз эмне кылышыбыз керек? Кундуз бул нерсени дайыма колдонот. Биз аларга сөзсүз түрдө убакыт беребиз. Убакытты дагы анан бергенде ошол убакытка эгерде мисалы биз сиз азыр айтып атпайсызбы, понедельник төккүлө деп сүйлөшкөнбүз да, 5 күндүн ичинде. Сабактын башталганына 5 күн болду. 5 күндүн ичинде ал адамдардын көп учурда негизи бизде баардыгыбызда тең эле акча болот да, эгерде кааласак акча табылат мындайча айткандачы. Биринчиден баалуулуктарын беришиңиз керек башында, чтобы ал адам кете албай турган кылыпчы. Прям мен силерге азыр ушуну бердим, кийинкиде мындан да муну берем деген баалуулуктар. Программа бар да сизде, туурабы? Программаңыз бар да. Вот карагыла азыр биз ушуну көрдүк, прям вау деген сөзсүз түрдө болуш керек да. Анан сөзсүз түрдө кандайдыр бир белек болуш керек. Эгерде силер мисалы азыр понедельникпи максимум мисалы четвертке чейин же пятницага чейин төлөсөңөр, мен силерге ушул нерсени белек кылам деп биз сөзсүз түрдө ошондой учурда белек беребиз. Себеби дегенде алар бизден убактыбызды жумшап кайра төлөгүлө дедирбей төлөп бергени үчүн биз аларга ыраазычылык катарында белек беребиз. Белек мисалы жакшы курсубузга доступ беребиз, же бир пайдалуу сабагыбызды беребиз. Аны Кундуз сиздерге айтса керек, бир мындай пайдалуу неме жасап койгула деп. Мисалы сиздики туура сүйлөө боюнча да. Мисалы мен кантип р тамгасын так айта алам деген сабакты жаздырып туруп да, ошол курсуңузга доступ берип койсоңуз болот. Или там сүрдүү жеңүү боюнча кандай мисалы сүрдүү жеңүүнүн мынча сырлары. Мисалы мен сүрдүү жеңүү курсунда да окугамын. Ал жакта деген көчөгө чыгып алып биз неме кылчубуз. Ар кимден сүрөткө түшүп коелучу, мага 100 сом бериңизчи, мага 1000 сом бериңизчи деп сурап, же Красный площадь неме Кызыл Аяндыкка барып, ошол жактан ырдап, ушундай немелер жасачубуз, ошондой практикаларды берген. Пайдалуу бир сабак жаздырып коюшуңуз керек дагы, ошол сабагыңызды белекке беришиңиз керек. И ал сабак деген өмүр бою аларда доступта калыш керек. Себеби дегенде ал адамдарга мотивация болот да. Мен ошол нерсени алып калайын дейт дагы жан талашып, сиздин сабагыңыздан мурун ошол бекер белекти алганды жакшы көрөбүз да бизчи. И ошого аракет кылышат. Ал бир. Экинчиден, сиздин өзүңүздүн психологиялык блокторуңуз боло турган болсо, эгерде мага алар сабактын баардыгынын акчасын төлөп койсо, мен чындап буларга ушул акчасын актай турган билим бере аламбы деген өзүңүздө ишенбестик болсо, анда ал адамдар сиздин сабагыңызга дагы до конца катышпайт. Алар биз көп учурда энергетикалык деңгээлде сезет адамдар. Сезет дагы, сиз ишенбей турган болсоңуз, алар наоборот бронду таштап кетип калышат, же алып кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиздин өзүңүздөгү ишенбестиктерге көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек. Мен точно булардын акчасын актай турган нерсе бере аламбы? Да, бере алам. Анда алар акчасын төлөйт. Эгерде жок, мен булардын мисалы 15.000 сом төлөдү, же берки 60.000 сом төлөбөй турганды айта турган болсо, 15.000 по-любому акташат. 60.000 сомду айта турган болсок, ал адамдын 60.000 сомун актай турган нерсе бере аламбы, же ал адам точно результат алабы деп сиз ал адамдын результатына жоопкерчиликти өзүңүзгө көп учурда алып аласыздар. Ал адамдын результатын өзүбүзгө ала алабыз, жана ал адамдардын акчасы точно болобу болбойбу, булардын акчасы жок деп башкалардын акчасын эсептей бергенде дагы алар бизге бербейт, бере албайт. Сиз дароо ушул жерден клиентке дароо айтышыңыз керек. Мен сага менден көз каранды болгон билимдин баарын берем, а вот результат жаратыш сенин колуңда. Мисалы психологиялык сабакты бергенде дагы мен мисалы 100.000, 200.000 төлөп разборго келген күндө дагы мен айтам. Мен силердин психологиялык блокторуңарды табам, аны трансформация кылам. А вот результатты мисалы миллионго чыгыш же чыкпаш, ал сенин чечимиң. Аны бир гана сен чечесиң. Аны мен өзүмдүн жоопкерчилигиме албайм деп эле дароо эскертем. Биз эскертип айтканда
клиенттин мээси, биз адамдын мээси менен сүйлөшөбүз да, эки мээ сүйлөшөт. Дегенде ой кокуй мен акчаны төлөп түзөм эле баарын саткан шыпа берет деп отурдум эле, көрсө бул иштеке кылбай турбай коем, ушунча акча төлөп келдим, мен результат жаратайын дейт да, мээ өзү кыймылдап баштайт. Ошон үчүн ал адамдын мээсине прям так точно айтышыңыз керек. Вот мен сага билимди берем, мен сага 60 000 сомдук эмес, 600 000 билим берем. А сен анын результатын кааласаң 600 000 кыласың, кааласаң 6 миллиондук кылып өзүң жаратасың. Деп өзүңүздөн көз каранды болгон нерсени ачык эле айтышыңыз керек. Сонун. Чоң Да, рахмат. клиенттердин жоопкерчилигин эч качан өзүңүздөрдүн мойнуңуздарга Албашыңыз албашыңыздар керек. Анан эгерде алган болсоңуздар, алар кийин доорум жазып баштайт. Мен сага монча акча бергенмин, анан иштеке алган жокмун, кана менин результатым, кана менин миллионум деп башташат да. Хорошо. Анан эч качан клиенттердин акчасын эсептебейбиз. Себеби дегенде ал адам ошол акчасын каяктан тапканын билген үчүн да, ушул нерсени төлөгөнгө алы жеткен үчүн анан келди. Эгерде алы жетпесе, анда келмек эмес. Аябай сонун жооп алдым. Да, Рахмат. рахмат. Рахмат сиздерге. Келиңиздер, айымдар, мырзалар, дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Анан эң башкысы өзүңүздөрдү колдоңуздар, у вас всё получится, да. Башында оор болушу мүмкүн. Мен Кундузга продюсерликти 3 жолу барып окуганмын. Башында Кундуз мисалы мындай тема кылыңыз, муну кылыңыз, тигини кылыңыз десе түшүнбөй элем. Эмнеге, зачем, кайра зачем муну кереги бар? Эми кече эле сториске чыктым го, бүгүн зачем сториске чыгам деп эле көп нерсесин түшүнчү эмесмин. Анан мисалы тренинг өткөрүшүбүз керек, анан бул жолу ушул кылыш керек, анан муну кылыш керек десе вообще түшүнчү эмесмин. Мындай касанияларды кылып туруш керек десе деле касаниясын экенин деле түшүнчү эмесмин да. Мен Кундузга барган учурда көпчүлүк айтчу, бул Кундуздан үйрөнүп алып анан кийин өз алдынча кетет деп. Бирок мен баягы бизнесте жүргөн адам болгон үчүн мен аябай жакшы түшүнөм да. Биринчиден башкаларга берсең анан сага келет. Экинчиден делегировать эткен бул аябай жакшы. Мисалы Кундуз азыр командасы менен, сатуу менеджерлери менен таргет, сторис, прям бүт бардыгын алып барат. Мен ал жака энергиямды жумшабайм. Зато мен өзүмдүн үй бүлөмө кеңири убакыт бөлөм да, өзүмө убакыт бөлөм, өзүм эс алганыма, мен канчалык эс алган сайын мен энергиям ошончолук жогору жакка көтөрүлгөнүн билем. Менден көз каранды нерсени жасап коем, өзүмдүн бөлүгүмдү жасап коем, Кундуздун бөлүгүн өзүмө берем. Делегировать эткенди да билиңиздер, анан дүйнөгө берсеңиздер анан аласыздар да. Эгерде башкага зарплата төлөп берсеңиздер, жок мен директке лучше өзүм эле жооп берейин, ал жака там 20 000 менеджерге бергенден көрө, там 5 000 SMMге бергенден көрө десеңиздер, нет. Эгерде сиз SMMге там директте отургандарга же зонокко жооп бергендерге 5 000, 10 000, 20 000 зарплата берсеңиздер, ал акчалар силерге 10 эсе, 20 эсе болуп көп келет да. Ошон үчүн делегировать этип бергенди да билишибиз керек. Биз сөзсүз түрдө рекламага да өзүңүздөр билесиздер, бул жакта аябай көп чыгаша билинбегени менен майда чүйдө эле кете берет. Таргетке беришиң керек, рестартка, мобил огородко беришиң керек, SMMге беришиң керек, тигиге буга болуп атып эле карасаң өзүңө эчтеке жок да. Дагы башында нолдон, даже минуска түшкөн учурлар дагы болгон бизде. Кундуз экөөбүз элестеткиле 600 адамды тренингке чакырып алып, элестеткиле 600 адамды чогултуп алып тренингке. Бир дагы продажа кылбай койгон учурларыбыз дагы болгон. Это нормально да. Зато биз ошондо 600 адамды чакырып 200 000ден ашык чыгаша кылганбыз. Зато биздики кийинки потоктордо ана ошондо 200 адам келген курска. Бирок онлайн жакшы сатканбыз. Ал дагы биз үчүн аябай чоң опыт болгон. 200 адамга 8 000ден болгондо 1 600 000. По-любому элестеткиле, прям ошон үчүн дүйнөгө дайыма беришиңиздер, бергенди билишиңиздер керек да. Мисалы азыр бизде канчалаган адамдар иштейт да, канчалаган айымдар зарплатага иштешет да. Вот биз канчалаган адамга жардам берип атабыз да, и билим берип атабыз. Бул өзү эле бул чоң сонун эмгек да. Ошон үчүн эч качан акчаңыздарды мынтип аябаңыздар.
Хорошо. Да, каалаган сурооңузду бере берсеңиз болот. Бул жерде эми негизги максатыбыз баарыңыздар тең азыр продюсерлик курста окуп атпайсыздарбы? Продюсерлик курстун ийгилиги эмнеден көз каранды? Конечно, сиздин өзүңүздүн духовный абалыңыздан, ички абалыңыздан көз каранды. Эгерде сиздин өзүңүздүн ички абалыңызда выгорание болуп прям жаман сезип атсаңыз, сиз ийгиликти эле жарата албайсыз. Ошон үчүн биз биринчи кезекте ички абалыбыз менен сүйлөшүшүбүз керек. Ички абалыбызды дагы дайыма колдоп турушубуз керек. Азыр психология өзүңүздөр билгендей эле аябай ушунчалык популярдуу болуп калган, анткени бул биздин өзүбүздөн башталат баардык нерсе. Да, сиз суроо бергиңиз келди дагы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ооба. Мен суроо берейин дедим эле. Менин атым Нуриса. Мен 23 жаштамын. Бишкекте турам. Менин өзүм жеке ишим бар. Менде вот швейный цех менен өзүм жеке брендим бар. Отправкаларды кылам, бирок цехти иштетпейм. Өзүмдө жакшы эле кийинен акча бар, өзүмө ылайыктуу. Анан кээде бир жылда 2 жолу выгорание болот да мендечи. Көбүнчө могу сентябрь, октябрь. Анан бир нерсе жетишпей атканда или жаңы уровеньге өтө турганда бир башкача бир осознание келет да. Анан мен аябай кыйын өтөм да ушул периодтучу, депрессивный периодту кичине кыйыныраак өтөм да. Анан какой-то бир убакыт өткөндөн кийин мага эме мындай отчет келет да, мындай жаңы уровеньге чыгыш керек дегенчи. Да. Ошол нерсе оңоюраак келе тургандай кылса болобу өзүбүзгө? Мындай мен мындай депрессивный состояние келгенде мен эч нерсе кылгым келбей, мынтип ойлонуп жатып калам да. Андай болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай оңоюраак способ барбы жаңы уровеньге чыккым келсе? Ошону мынтип уктап жатып калбай, энергиям жок болбой мындай. Кантип ошол периодду өтсө болот дейм да. Да. Сон чындыгында бизнесте жүргөндө да, ушундай өсүү жолунда жүргөндө дайыма бизде жана мен башында айтып кеттим го, турбулентность болот, это нормально да. Андай учур менде дагы болот. Мен канча ийгилик жаратпайын, кээде мендер вообще прям нолго кетип калган учурларым көп болот да. Даже өзүм алым жетпей калган учурлар болот. Анан баягы психологияны окуп түшүнгөн үчүн мен да бул менин ушундай абалым болуп атат. Силер айткандай скачок кийинки ийгиликке даярданып атам деп өзүмө эмне кылам? Ошондой учурда көп учурда биз мынтип атам, эч нерсе кылгым келбей атат. Биз деген күндө эле иштеп эле, күндө эле чуркап эле, идеалдуу болуп эле, күндө эле спорт менен машыгып эле, сулуу болуп эле, күндө эле акчаларды таба бергибиз келе берет да. На самом деле биздин психикабыз да, биздин эмоциябыз түрдүү абалда болгонго акысы бар да. Мисалы, бир күнү сезон деле да, жаратылыш менен биз окшош элебиз да. Бир күнү жай келди, жаркырап да, күн ысыды. Карасаң, күз келди, салкын болуп баштады. Карасаң, кыш келди, уже тоңуп калды, уже тоңуп прям карасаң сонун болуп жаз келди да. Ошол сыяктуу бизде дагы жаз, жай, күз, кыш бар да, эмоциябыздачы. Биз дайыма эле жаркырап эле, жаз болуп эле, жай болуп эле жүрө албайбыз да. Бизде деле күз болот, бизде деле кыш болот, бизде деле погода начар болот дегендей эле. Өзүбүздүн эмоционалдык учурларыбызды биз эмне кылышыбыз керек? Постоянно колдоп турушубуз керек да. Мен уже эч нерсе каалабайт да, мен уйкум келип атат дегенде, мен эмне үчүн уйкум келип атат? Мен үчүн эчтеке каалабайт да, я ничего не хочу деп өзүбүздү прям жеп баштайбыз да. Ошол учурда мен мисалы өзүмө кандай уруксат берем? Эчтеке каалап айтамбы, мен уйкум келсе прям суткалап даже уктаганга уруксат берем өзүмө. Аны менин командам билет, жаткан Субанын жалкоолугу кармап калыптыр дейт. Да, мне можно деп даже жооп бербей, кирбей да койгон учурларым болот. Прям уктаганда уктайм, ыйлагым келсе прям отуруп алып ыйлайм. Анан ошол учурда мен акыркы учурда же жашым өтүп баштагангабы, мен эмне кылып баштадым? Мен жанагындай баягы мындай пайдасыз эле бир нерселерди көрүп баштайм да. Мисалы, юморлорду көрөм. Акыркы учурларда мына Comedy Club'ды аябай көп көрөм. Жанагы уральский пельмени бар го, тамашалайт го прям. Ошону көп көрүп баштадым. Анан кээде сериалдарды көрөм.
кээде бир кинолорду көрөм, өзүмдүн жүрөгүмө жаккан нерсени жасагым келет да. Кээде спага кетип калам, кээде өзүмчө эс алып кетип калам, кээде мындай деле басып кете берем, же өзүм жалгыз иш кылып, өзүм эмне каалап атканымы өзүмө суроо берем дагы, өзүмдүн каалаганымы жасаганга өзүм уруксат берем. Көп учурда биз эмне кылабыз? Биз өзүбүздү жеп баштайбыз. Мен эмнеге мындай болуп атам деген суроонун ордуна, да, молодец, мен деген ийгилик жараттым, да, мен прям укмуш, прям идеальный результат кылбасам дагы, биз результатты башкаларга салыштырып алып эле, мен ошондой кыла албайтам деп эле козгойбузбу да? Анын ордуна нет. Мен азыр ушундай нерсени каалап атам, мне можно. Уйкум келип атабы, укта, эчтеке кылгың келип атабы, кылба, деп өзүңүзгө дайыма уруксат берип эле, өзүңүз прям поваляться можно. Уйкуңуз келип атабы, жатыңыз. Эмне каалап атасыз, жасаңыз. Ошондой учурда бизде болуш керек. Себеби дегенде, прям именно ошол учурду жакшы өтүп алсаңыз, сиз айткандай, эртең уже энергияга толуп, сонун болуп каласыз да, анан алып келип баарын мен жанчам деп баштайсыз да. Ошол учурда наоборот өзүңүздү урушуп, эмоциональный, прям андан бетер артка тартсаңыз, кайра адамдарды көргүңүз дагы келбей калат да. Вот выгораниянын эң чоң себеби бул өзүбүздүн каалаганыбызды өзүбүзгө уруксат бербейбиз, анан өзүбүздүн каалаганыбызды жасабай эле биз көп учурда башкалардын каалоосу менен жасай бергенде анан выгорание болуп баштайбыз. Энергиябыз минуска түшүп баштайт да. Ошон үчүн өзүңүзгө баардык нерсеге уруксат берип жасаңыз. Хорошо? А эгер ал состояние көп убакытка созулуп кетсечи? Эгерде жанагынтип колдобой эле өзүңүздү урушуп эле, жок, сен мынтпай атасың, тигинтпей атасың дей берсеңизчи, анда убакытка созулуп кетиши мүмкүн. Мисалы меники көп учурда 1 жумага чейин созулушу мүмкүн да. Эмнеге? Анткени башында биз баягы көнүп калганбыз идеалдуу болупчу. Өзүмдү урушуп баштайм, эмне үчүн турбай атам, эмне үчүн жасабай атам, мен деген муну план түздүм эле ок, анан менин планым аткарылбай атат, урушуп баштайм. Анан өзүмө келип биринчи эле анан мен менен иштеп баштайм дагы. Так, нет. Мен деген эмоциям ушундай болуп атат. Мен каалабай атам, мен өзүмө убакыт бөлбөй атам дейм дагы, анан уруксат берип, жанагы нерсеге дагы биз тоюшубуз керек да. Уйкуң келди, уйкуга тоюшуң керек. Жалкоологуң келди, жалкоолоого дагы тоюшуң керек. Эчтеке кылбай жатып алгың келди, ошого да тоюшуң керек. Бир 2 күн эчтеке кылбай жатып көрчү. 3-күн өзү эле давай деп эле туруп эле, эч ким ойготпосо деле, эч ким жасаба дебесе деле өзүңүз эле жасап баштайсыз. Просто надо өзүңүзгө разрешить, уруксат бериңиз. Поваляться можно. Ой, ладно, 1 жума деле жата бериңиз. Хорошо? Да, рахмат чоң. Всё можно. Да, биз деген прям өзүбүздү Нам всё можно экен. талап кылып да көнүп калганбыз. Чоң Именно рахмат. эч нерсе кылгым келбей атат деп атпайсыздарбы? Да, кылгым келбей атат деп атасыздарбы? Ошол күнү эчтеке кылбай деле койсоңуздар болот. Телефонду кармабай эле коюңуз. Эгерде биз өзүбүзгө уруксат бербесек, бизде чувство вины пайда болот дагы. Мен жасабай койдум, кундуз таштанама, мынанча риск берди эле, мен аны тартпай койдум деп чувство вины болгондо биз кайра аныбызды эртеси көбөйүп кетет да. Чтобы ошондой нерсе болбош үчүн мне можно сегодня ничего не делать. Да, мен бүгүн эчтеке кылбайм дедим, кылбайм. Всё, отстаньте от меня. И прям бүт баарын жасап, прям от души эс алып, анан эртеси эле өзүңүз эле зыңылдатып эле нары бери жасап каласыз. Хорошо? Болду, түшүндүм. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге дагы, айымдар, мырзалар. Так. Давайте акыркы сурооңуздарды бериңиздер. Менин кийинки дагы курсум башталат. Азыр эле айтып кеткендей, бизде да ушундай күн түндөбөй иштеген учурларыбыз болот. Так что нам всё можно. Менин да 3 балам бар. Азыр сиздердин алдыңыздарда 3 балама жанталаш тамакты берип, алардын курсагын тойгозуп, как положено, баарын жайгаштырып коюп, анан кийин сиздерге сабакка келдим. И аларга мен мынча саат чыкпайм деп эскертип. Да, чындыгында бизде бул жерде көбүрөөк өзүбүздү угуу, өзүбүздүн каалообузду угуу аябай чоң мааниге ээ. Анткени биз өзүбүздү көп учурда кыйнайбыз. Көп учурда орусча айтканда насилуем.
вот ошондон анан биз страдание болуп башталат. Бизде ошондон анан выгорание башталат да. Мен даже башында түнү менен иштеген учурларым дагы болчу да. Мисалы срочно бир курсту жазыш керек десе, мен түнү менен отуруп алып тексттерин жазып, прям таңкы саат, айрыкча мен биринчи трансформация курсум болгон, ким катышканын билбейм. Катышкандар болушу мүмкүн араңыздарда. Элестеткиле, мен түнү менен саат 5ке чейин ошол курсту жазып бүтүрүп, эртеси саат 2 саат уктап, кайра барып съемкага баргам да. Кечээ монтип баргам. Ушундай учурлар дагы кездешет, но өзүңөрдү насиловать этпегиле. Анан, конечно, биринчи кезекте айрыкча онлайн айымдар үчүн биринчи кезекте бул тайм менеджмент, убактыңыздарды туура пайдаланыңыздар. Уже башташыңыздар керек. Прям убакытты бөлүш керек. Убакытты бөлгөндөн кийин мен тигин жасашым керек, тигин жасашым керек деп кечке ойлоно бербейт да. Убакыт бөлгөндө мен эмне кылам? Мен эмне бүгүн жумуштарым бар деп даже мындай эле жалпы эле билип алам. А так кайсы убакта кайсыны кылам, карап эле кете берем да. Кундузга чалыш керек эле, рилс тартыш керек эле, текст жазыш керек эле, сториске чыгыш керек эле, муну кылыш керек эле деп тигин кечке ойлоно бересиң, анан мондай хаос болуп чыгат да. Андан көрөк саатты карайсың, так мен бүгүн эмне жумуштарым бар. Дароо ошону чик жасайсың. Всё. Убакыт бүттү, баардыгына үлгүрөсүң, баарын бүтүрөсүң, спокойно жасайбыз баарын. Этегинде, конечно, өзүбүздү макташыбыз керек обязательно да. Рахмат айымдар, мырзалар, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азаматсыздар. Бул продюсерлик курсу дагы бул биздин көп ички каалоолорубузду сырткы дүйнөгө алып чыкканга, самореализацияга да аябай сонун билим. Ошондуктан билим алыңыздар. Өзүңүздөр көргөндөй Кундуз Таштанова өзү ушул билимдерди пайдаланып ийгилик жаратып келе жатат да. Жана кошумча эксперт менен дегенде, мына эксперт мен да Кундуз айым менен 4 жылдан бери иштешип, көптөгөн ар тараптан ийгиликтерди жаратып келе жатабыз. Кудайга шүгүр. Бул эки партнер, мындай ийгилик бул албетте биздин биринчи кезекте предназначениябыз да. Эгерде бул сиздердин предназначенияңыздар болсо, анда ийгиликти сиздер оңой жаратасыздар. Предназначенияны ишке оңой ашырыш үчүн, конечно, сиздер жумушуңуздарга болгон сүйүү биринчи кезекте болуш керек. Эгерде сиздер жумушуңуздарды ушунчалык сүйсөңүздөр, анда ал ийгиликти оңой жаратасыздар. Сүйүүңүздөр менен элге акча үчүн эмес, сүйүү менен кызмат кылганга аракет кылсаңыздар эле акчалар анын аркасында келе берет. Ыраазымын баарыңыздарга. Биз дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Узаткан айым, бүгүн аябай сонун сабак өтүп бердиңиз, чындыгында аябай сонун инсайттарды алдык дегендей. Эң негизгиси жүзүңүздөгү аябай сонун мээримди көрдүк. Анан андай ушунчалык жылуу, жаркын айым экенсиз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат баарыңыздарга. Мен дагы чексиз ыраазымын. Жакшы туруңуздар. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат.